Бул Ош райондук электр тармактык ишканасы дал ушул жерден шаар аймагындагы жарык берүү көзөмөлдөнүп турат. Бул жерде 20 жылга жакын убакыттан бери иштеп келе жаткан Алмазбек Өмүралиев бул кесипке жаштайынан кызыккан. Учурда өз кесиби аркылуу калкка кызмат көрсөтүп келе жатат. Күн сайын бул жерде 40тан ашуун телефон чалуу аркылуу жарандар кайрылат. Ал эми кыштын күндөрү бул сан дагы да жогорулайт. Бизде ушул оперативный диспетчерский пунктта 2 телефон турат, шаардык телефон. Бир күндө бизге элден 40 заявка түшөт. 40 заявканы 1 сутканын ичинде барып текшерип, калыбына келтирип бергенге аракет кылабыз. Основной эле бир күндө 40, сууктун күндөрү где-то 50ке барып калат. А так калган азыр бизде көрүп турасыңар, погода нормально турган үчүн азыр телефондордо тынч бар. Бул жерден чыккан линияларыбыз Смутов районуна чыгып кетет. Кирпичный завод тарапка чыгат и Актилекке чыгат. Эгерде шаар аймагында кандайдыр бир авариялык учур катталса, дароо бул жерге чалуу келет. Андан соң абал аныкталып, атайын бригадалык топтор жерине жөнөтүлөт. Бул жерде 2 бөлүм менен 4 кызматкер түнкүсүн жана күндүз көзөмөлдөнүп турат. Учурда шаар боюнча 1928 трансформатор бар. Элдерден сурайбыз, кайсы райондо, кайсы көчөдө турат бул трансформатор. Ошол маалыматы боюнча оперативный выездной бригадага уже көчөнүн айтпай эле сразу трансформатор номерин беребиз. Ушул трансформатор номери менен туура ошол трансформатордун пунктка жетип барышат. Өздөрүнүн ишин аткарган. Алмазбек Өмүралиевдин айтымында жыл сайын шаардын өнүгүп жатканы бул карта аркылуу да байкалып турат. Айтымында 20 жыл мурун картадагы аба чубалгылары да аз болчу. Жыл өткөн сайын калаада түрдүү коомдук имараттар курулуп, картанын ичинде белгилер коюлуп баштады. Каарманыбыз мындан ары да талыкпай эмгектенип, ак эмгеги менен калкка кызмат кыла берерин белгилеп өттү. Гүлнур Арапбай кызы, Самат Сайдамат уулу, жаңылыктар. Алло. Саламатчылык. Ош рет айтып